Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Назарыңыздарда Элбилсин автордук аналитикалык программасы. Ууру качты кармагыла деп эл ичинде ууру жүрөт кыйкырып деген коомдо жашап жатканыбызды турмуш чындыгы далилдеп келет. Мамлекеттик бийликтин башкы бутагы болгон мыйзам чыгаруу бийлигинде отурган жогорку кеңештин депутаттары, сот бийлигиндеги судьялар, аткаруу бийлигиндеги мамлекеттик чиновниктер кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмышка шектүү деп кармалып, кылмышкерлердин катарын толуктап жатканы албетте өкүнүчтүү көрүнүш. Карапайым элдин укугун ким коргойт? Коррупцияны жок кылуу мүмкүнбү? Коррупция менен коррупционерлер өзлөрү күрөшөбү деген карапайым элдин аягы жок суроосуна так жооп таба албай калганыңда зээнин кей. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө жабырлануучудан шектүүгө айланып, абакта jatkан Таалайбек уулу азаматтын аянычтуу тагдыры жөнүндө кеп кылмакчыбыз. 2018-жылдын 9 апрелинде түнкү саат 23:30 чамасында Бишкек шаарынын Айтматов, Горький көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы болуп, анын кесепетинен 2 адам каза болгон. Көргөн элдер артта машинадагылар түрүп келип Матисти сүрүп өтүп, анан келип ошо встречныйга чабылды деди. Ал катуу келди дейт. Слишком катуу келип турду. Бияка кетип бараткан машинага чабылыптыр да каптал менен. Матистин эчтеке машинанын эч кандай эчтекеси болбоптур ал жерде. Сүзгөндө эчтекеси жок. Машина сүзүп кетти деп чакырды да. Анан келсем эле менде эме туруптур. Авера машиналарчы. Анан эч ким жок болчу. Сразу эле келди. Эмелерди көтөрүп атышыптыр машинанын ичинде. Ошондо апасы деди, апасынын машинанын астында экен. Машинанын астында. Аны алып чыктык. Алып чыкканда эле аялы деп атышкан жөнүндө иштешкен эмес экен. Эме ичинде экен ал. Мурду сурдулаган. Ошондо азамат бурчтан келип кайрылып коюптур. Анан келип эметсек, ушул тарапта. Ушул тарапта эме болуп жатыптыр. Азамат кайсы тарапка бараткан? Ылдый бараткан. Ал өйдө келаткан. Ал жаган жагаткан катуу келген. Тигил учут кагып өткөн да, башкара албай келип, ошондой ситуацияга түшүп болгон да. Каргаша окуянын күбөлөрүнүн айтуусуна караганда, мамлекеттик номери B6487 AH Honda Jazz үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу Абит Оморов Айтматов проспектиси менен түндүктөн түштүккө карай саатына 100 чакырымдан ашуун ылдамдыкта жолдун ортоңку тилкеси менен келип, светофордун кызыл жарыгы күйүп турганына карабай катуу айдап өтүп, Айтматов Горький көчөлөрүнүн кесилишиндеги светофорго Таалайбек уулу азаматтын башкаруусунда жай келип токтой баштаган мамлекеттик номери B4547N ДУ Матиз үлгүсүндөгү автоунааны арткы бампери менен коюп өтүп, андан ары рулду башкара албай калып, автоунаасы ала салып, капталы менен сүрүлүп барып, карама каршы тилкеде 100 метрден ашуун аралыкта Орозбаев Мирбек башкарып бараткан мамлекеттик номери S2919AZ Honda Fit үлгүсүндөгү автоунааны сүзүп токтогон. Ошол кырсык болгон күнү мен туңгуш жактан келаткам. Келип бизенге бурулганда бул жерде кырсык болуптур. Бул жерде Матис машинасы токтоп турган экен бурчта. Андан өйдөрөөк чыгып мен тиги Азия молдун парковкасына токтоп коюп, бери басып келдим. Басып келсем бул жерде 2 машина сүзүп турган экен дагы. Бир Fit, анан дагы бир жанагы Swig'пи. Анан ошол мен келген сүзүп калган экен, бир скорый кетип аттыр. Анан ошол күбөлөр айтып атышты, бул аябай катуу келип сүзүштү депчи. Где-то бир 90-100 менен келип сүздү. Ошондо бул түрк улутундагы жаран экен. Ошону күнөөлүү деп атышты да. Баары тең элечи. Аябай катуу келишти. 100 км/саат убакыт келди депчи. Матис экен, ал таксист бала экен ошол. Эмне болуптур машинага? Машина эч мындай деле байкалбайт. Жабыркаган эмес. Жабы вообще андай байкаган жокпуз да. Четте туруптур, жабыркаган вообще билинген жок. Матисти көрдүк. Ал Матистин күнөөсү жок дешти. Күнөөсү ошо бүт эле биз келген окуя болуп калган экен. Матисти эч ким күнөөлүү деп айткан жок. Бүт эле ушул аябай катуу келаткан, ошо бул түрк улутундагы жаран могу полоса, берки полоса. Бияка бурулчу полосадан келип, уже бияк жашыл күйүп калган экен. Бул полоса токтош керек экен. Ушундан өтүп келип анан бул Матис автоунаасы бул бурчта турган экен. Ушуну сүздү. Ошо күбөлөрү дагы бар болчу. Мен ошо болгондон келгем да. Күбөлөрүн айттым да ошол түрк улутундагы жарандын күнөөлүү деп атышкан. Абит Оморов айдап бараткан Honda Jazz үлгүсүндөгү автоунаанын бир жүргүнчүсү алган жаракатынан кырсык болгон жерде каза болгон.
Экинчиси арадан 10 күн өткөндөн кийин Бишкектеги номер 4 оорукананын жандандыруу бөлүмүндө көз жумган. Таң калыштуу жери 2 адам каза болуп жатканына карабай, арадан толук 1 ай өткөн соң Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан 2018-жылы 10 майда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 281 беренесинин 2 бөлүмү менен кылмыш иши козголуп, 2018-жылдын 17 майында Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 94 беренеси менен Таалайбек уулу Азамат кармалып, 19 майда Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотуна Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөөчүсү Тыныстамовдун берген өтүнүчү менен Свердлов райондук соту токтом чыгарып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алган. Ана мен да бир маселеге басым жасай турган нерсе мындай болуп атат да. 1 май райондук соту карай турган ишти эмнегедир Свердлов районунун соту карап туруп, баланы 38 күндөн кийин камакка алып атат да. Ошол эле учурда кылмыштын негизги күнөөкөрү, кылмышты жаза өткөн, ошого түздөн түз жана 2 адамдын өлүмүнө түздөн түз тиешеси бар адам бүгүнкү күнгө чейин камакта болбой атат да. Таң калтырган ушул болуп атат. Аны тергөөчү жакында эле ага камакка алып чечимин чыгарып 48 саатка жапса, аны кайра 48 сааттан кийин кайра келип туруп, тергөөчү кайра ошону кайра үй камагына чыгарып бергиле деп өзү сурап кайра сыртка чыгарып алып атат. Эми мындай караган кишиге таң калыштуу да. Күнөө жазабай бул адам 3 баласын багуусуз калтырып түрмөдө жатып атат. Күнөө жазаган адам эшикте жүрүп атат. Менде чоң акча ойноп атат деген түшүнүк менде бар да. Себеби дегенде булардын ата-энеси какшап, булардын жанагы Түрк улутунда Абит Оморов деген бизнесмен экен өзү. Стосу бар экен, ресторандары бар экен. Алардын баарын сүрөтүн тартып мага алып келиптир. Ушундай байын экен, деле бир акча менен сүйлөгөн экен депчи. Мындай караганда чын эле акча менен сүйлөгөндүгүн байкоого болот да. Тергөөчү Тыныстамов байке тергөөгө келип кетесизби деп суранат экен. Ал кааласа келет экен, кааласа келбейт экен да. Ошондой адамды сыртта калтырып коюп атат дагы, күндө чакырып, күндө барып аткан баланы алып барып туруп камакка алып коюшат. Бул баланын кандай күнөөсү бар? Эми атасынын ыйлаганын көрсөңүз, жанына тура албайсыз. Сай сөөгүң сыздайт. Каргаш окуя Бишкек шаарынын 1 май районунун аймагында болгонуна карабай, ишти Свердлов райондук сотунун судьясы Тургунбековдун караганы албетте шек жаратат. Бул видео тасмада көрүнүп тургандай Абит Оморов светофордун кызыл күйүп турганына карабай, жогорку ылдамдыкта жол эрежесин бузуп өтүп, ордунан жайжылып бараткан Таалайбек уулу Азаматтын машинасын сүзүп өткөнүнө көз жумуп, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөөчүсү Тыныстамов Абит Оморов эмес, Таалайбек уулу Азаматты күнөөлүү деп таап номер 1 СИЗО абагына камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын Свердлов райондук сотунда өтүнүч келтиргени тергөөнүн бир бетке жүргөнүнөн кабар бергендей таасир калтырат. Оморов Абитке ошо нар жактан тарс деген үн чыкканда менин поворот берип, анан кийин ошондо Азия молду көздөй бурулуп токтотуп, анан кийин барып эме кылганда жардам бериптир да. Тиги кырчылып калган кызга. Бул поворотта могу жерде мына Азия молго кете турган жактагы моюнда бир мамыча туруп атат да. Темир столба туруп атат да. Машинанын тумшугу ошол темир столбадан өткөндөн кийин каршысында машина жана Абит келип уруп өтүп атат да. Бирок Таалайбек уулу Азаматтын машинасында бир дагы царапина жок почти, таза машинасы. Уруп кеткен машина андай болбойт да. Эгер ал Таалайбек уулу Азамат солго бурулуп аткан деп тергөөнүн версиясы боюнча эсептей турган болсок, машинанын сол тарабы урулбай, оң тарабы урулуш керек эле да. Бул жагдай болуп атат. Экинчи жагдай. Сиз өзүңүздөр көрдүңүздөр, көөлөрдүн көрсөтмөлөрүн көрдүңүздөр. Ушул уруп кеткенден машина экинчи встречный полосага чыгып, анан эки машинаны сүзүп барып токтогонго чейинки аралык биз кадамдап ченеп чыкканда 110 метр болуп атат. Ал эми булар схемасында 28 метрден кийин машина кулаган, сүзүшкөн деп мынтип схема чийип коюп атышат да. Анан бул маселе боюнча мен адвокат аркылуу Азамат менен байланышсам, Азамат айтып атат, мен мурда чиймеде ошондой болчу, кийин мурда чиймеге ошондой болчу. Кийин адвокатым менен тергөөчү экөө келип, мен СИЗОдо отурганда ушу 28 метрге кол койдуруп кеткен депчи. Булар эми каалаган учурда каалагандай өздөрүнө керектүү нерселерди түзүп атат да тергөөчүлөр. Жасалмалап атат да мындай айткандачы.
фальсификацияга жол берип атат да. Абиттин машинасы, ал Абиттин айтуусу боюнча 45 км менен келген деп айтып атат да. Тергөөчүлөр кандай көргөн? Тергөөчүлөр эмеге берген экен экспертизага. Экспертиза 84,8 км час менен келген деп көргөзүптүр да, жыйынтыгы боюнча. Бирок биз жана 12 деген гостиницадан алган видеону карап көргөнүбүздө 84 эмес, айында бир жагы 120дан 150ге чейинки аралыкта өткөн машина деп болжолдоого болот да. Себеби дегенде октун ылдамдыгындай келип өткөн да, жанагы келип өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек. Ушунчалык тездик менен келип капталынан тийген тийбегени билинбей өтүп кетип атат да. Өткөндө машина түп-түз кетип атат бир топ жерге чейинчи. Анан качан ар жакка Азия мол жактагы жанагы стоянка Фаркопка деген жерде знак бар жердин капталына барып анан кийин встречный полосага чыгып ошол жерден түшүп атат машиналарды. Мамлекеттик номери S2919AZ Honda үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу Орозбаев Мирбектен окуянын чоо жайын суроо үчүн кайрылганыбызда макул келем деп коюп телефонун өчүрүп байланышка чыкпай койду. Көрсө Орозбаев Мирбек айдоочулук күбөлүккө ээ боло элек экен. Көчөрбаев Айбектин айдоочулук күбөлүгү менен автоунааны башкарып баратып кырсыкка кабылып, Орозбаев Мирбек эмес, Көчөрбаев Айбек болуп ооруканага жатып, дарыланып чыгыптыр. Сыягы ал ошол күнөөсү ачыкка чыгып кетет деген ойдо көрсөтмө берүүдөн баш тартты окшойт. Ал эми Оморов Абиттин унаасынын арткы дөңгөлөгүнө сүзүп оодара койду деген мамлекеттик номери B4547N Дэу Матиз үлгүсүндөгү Таалайбек уулу Азаматтын автоунаасын айып пул төлөөчү жайда токтоп турганын барып көрүп таң калдык. Абит өзү айткандай саатына 40-45 чакырым ылдамдыкта бараткан автоунааны сүзүп жолдон чыгара койгон машина бир топ эле жабыркашы керек болчу. Өзүңүздөр көрүп тургандай Таалайбек уулу Азаматтын машинасынын орчундуу эч жери жабыркаган эмес. Oldu. Meşede verdi alastı bilmiyorum. Varsa gele kavun almayı. Arızı üstüne tat görmüyor dedi. Ya kavun alışmaydı arızı. Ne kadar arızı bilmeye kaldık. Var bakan yerimiz kalkan yok. Sotuna varsak daha kavun almayı. Prokuraturasına varsak bundan, tergösüne varsak bundan kavun almayı. Ne kadar arızı bilmeye kaldık biz. Meşeden beri zaten balam. Bala sakası kvartirada. Alanın bana 3 balası bula. Akçayından zaten balam. Süzdü dese maşinesinde tekşirti oladı da. Maşinesi tatmasa uydan duradu. Akçayından ama vakti şu. Zaten tiyisi çoğurcaktan bir kalıs bolup karab verse rast buladı. Eski bizden arası üstü karab aydı. Bargan yeri üstü kalıp çıkarışı öyle. Hem ki çeyindir çok bir aska çeyindik verip boşta oladı öyle de. Kaçı zeri arası sastık. Barına жақсы geçtirdi, çeyindik çıkmaydı. Aran öyle terağlı giydim degen emesine varsak meni жоғаржақтан kızıp adat, meni kızsalar aytıp verem de. Alısı толық айтпайды, kim aytты dese. Bir ele Qasımбеков almasты aytты, başka eskimde aytpay koydu. Meni жоғардан kızıp adat da öyle. Kama al biz var ne, al başka жаққа otolup ketті. Akşehir'den kama koyu aldı. İşte tağıp girdim, tağıp geldim dedim. 38 gün, 39 gün emettir, falan çıkırıptır. Gel bassa, gelmeye koyduk. İşte bir tağıp geldim de daha Rizmani alıp alıp bir anısı. Asal değine geri vardı ötkün. Alın işini eskim kara koy koydu, alın üstüne arısazdık. Eskim kara koydu, bana midinin üstüne arısazdık. Yani aytpayıp üstüne arısazdık, eskim kara koydu atalardı. Kaya kavara arısı bilmeyiz. Bizge okşamın beçerelerinde üşüdü direli bu. Uşu baylarga koyun, yeme onu öyle olsun tepsiler. Koyun öyle. Bana oşu siz oku ortam, kança degen enetarlar iylap жүрөт. Akçerden balam jatattı. Oşende iylagan ayaldardı da gördüm, kişilerdi gördüm. İylap жүрүшөt. Akçerden balam jatattı, kaya kavara arısı bilmeyiz de. Selan ele uşu kolunda ağırlar, emetetkende kolunda joktar. Türmege jatadı kendi. Kalıstık çok ekan bu yakta. Hakikatlikten çok ekan. Prezident aytып atat, deputat aytып atat, onda yandaydı. Bütün ağıydın dual ele uğu atat, eskim uqqan jokan. Eskim көңүл burgan jok bu yakta. Sırtsakta, yani organ jaktar oşu ele gösterürse, eme tumandap kalıptır. Kişi karabaydı eken. Arıslarga жооп бериш керек эле да, endi ne oturat ana. Joktonu bir arısga жооп berip koysa da kişi razı olasın da.
эч арызга жооп бере элек. Эң жыйынтыгы жок бир арызыбызды кабыл албай койду. Каяка барарыбызды билбейбиз ошондо. Ошо үмүтүбүз эле ошол эми чоңдордон жакшыраак мына ак ниет эмелер болсо прокуратура жогору жактан жооп күтөт элек ушул. Балама бир жардам кылса мына ак жер машинесин текшерсе деле болот да. Сүзгөнүн сүзбөгөнүн 110 метр жерге барып жыгылыптыр бала тиги машинеси жана түрктүкү. Анын болсо 17 метрде атышат. Гайсай, байсай бүт эле басып коюптур да бул түрк бизнесмен экен. Анын сөзүн угуп биздин сөздү укпай да, эч ким укпай койду. Каяка барарыбызды билбей калдык. 3 баласы отурат. Аялы болуп квартирада. Квартирасы эле 20 миңдей болуп калыптыр азыр. Эмче төлөөлүм дейт. Жол эрежесин бузуп өз жолунда турган автоунааны сүзүп өткөн Абит Оморов эмес, Таалайбек уулу Азаматтын эмненин негизинде күнөөлүү деп тапканы тергөөчү Тыныстамов прокуратура кызматкерлерине кантип далилдеп берди болду экен. Бул иштин мыйзамдуулугуна Бишкек шаарынын прокуратура кызматкерлери көзөмөл салганбы же жокпу деген суроо туулат. Материалды эфирге даярдап жатып, Абит Оморовго телефон чалсак, чакыруу кетип жооп берген жок. Абит Оморовдун бул окуя боюнча айта турган сөзү болсо, эфирден убакыт берүүгө даярбыз. Эми 6-август 2018 экспертияга тергөөчү экспертияга жөнөтүп атат да. Ошол мезгилде жанагы светофорлор штаттын ирежине иштегенби? Кандай иштеген депчи? Экспертия берип атат. Жанагы учурда Honda Jazz үлгүсүндөгү машина светофордун кызыл күйгөнүнө баш ийбей өткөн депчи. Мындай караганда ал светофорго келип токтоонун ордуна токтогондо да только солго бурулуш керек эле ал жол менен келген адам. Ал токтобостон 150 менен өтүп атат ошол кызыл светте. Түз өтүп атат. Мына жерде соттун акыркы токтому туруп атат да. Свердлов районунун соту судьясы Тургунбекова Гүлчакыра деген мунун башкаруу чарасын узартуу жөнүндө токтом чыгарып атат да. Ушул токтомдо жазып атат да. Оморов Абит башкаруусунда мамлекеттик 6487 Honda Jazz үлгүсүндөгү автомашина өтүп баратканда дейт. Өтүп баратканда Таалайбек уулу Азамат барып туруп Honda Jazz деген үлгүдөгү Абиттин машинасын арткы дөңгөлөгүнө сүзгөн дейт да. Эми видеону карасаңыздар, ким барып кимди сүзгөнүн так көрүнүп турат да. Ал өзү 10-15 км ылдамдык менен өтүп баратат ошол жерден. Таалайбек уулу Азамат. Ал эми тиги Абит Оморов деген айдоочу 120-150 км ылдамдык менен өтүп, келип кагып өтүп атат. Бул барып сүзгөн жок, ал кагып өтүп атат. Ушул жерден мындай токтомду деле жазып атканда соттор кичине ойлонуп жазыш керек да. Ким барып сүзүп атат деген маселени тактап жазыш керек эле да. Ушуну окуп алып мен бир чети ыйлагым келди деп, бир чети бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы соттордун жасап жаткан ишинин чындыгы да. Жок нерсени бар кылып жазып атышат да. Барып сол дөңгөлөккө сүзгөн деп. Эгер сол дөңгөлөккө сүзгөн болсо, чын эле бул соттун айтуусу боюнча, анда ошол жана Таалайбек уулу Азаматтын машинасы калат беле. Анда ошону кошо шыпырып алып ошол жана 110 метр жерге чейин сүйрөп барып анан ал ичиндеги Таалайбек уулу Азамат да калмак эмес да, өлүп тынмак да. Булардын жазганы боюнча такыр дал келбейт бай. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик соттук эксперттик кызматынын эксперти Сторошконун 2018 жылдын 13 августундагы экспертизалык корутундусунда Honda Jazz үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу Абит Оморов Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын эрежелерин одоно бузуп, светофордун жарыгы кызыл күйүп, жол кыймылына тыюу салып турганына карабай, саатына 100 чакырым ылдамдыкта жолдун ортоңку тилкеси менен карама каршы тарапка каттуу келип, токтобой өткөнүн кезепетинен жол кырсыгы келип чыкканын баса белгилеген. Аны бул каргашалуу окуянын күбөсү Акбаров Али Имран да тергөөчү Тыныстамовго 13 августта жазуу түрүндө көрсөтмө берип, даана тастыктап берген. Эмнегедир Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын тергөөчүсү Тыныстамов окуянын күбөлөрүнүн көрсөтмөлөрүн мамлекеттик соттук эксперттик кызматынын экспертинин тастыктоосун эске алган эмес. Далил турса дагы ошону айтып көрсөтүп, күбөлөрүбүз канча күбөлөрүбүз келип айтып көрсөтүп атса да, Түрктүн да күбөсү бар, биздин да күбөлөр бар. Ошонун баардыгы айтып атса дагы бул далилденбей атат да эч кандайчы. Мен ушу бийликтегилерге ушунчалык өтүнүп суранат элем.
ар бир адамдын башына, эч кимдин башына бул нерсе келбесин. Мен бир тууган ушу жээним болгону менен, бирок биз кичинекейибизден чогуу өскөн үчүн ушунчалык бир туугандай болуп калганбыз. Мен мунун жашоосун карап туруп аябай боорум ооруйт азыр. Аябай кыйын негизи. Ушуну чындыгына жетип, акыйкаттык менен чечип беришсе жакшы болот эле. Анткени 3 баласы менен чыркырап бечара аялы калып атат азыр жолдо. Ушу жаңы төрөдү, 1 айга жете элек колундагы ымыркайы азыр. Бул иштебей үйүндө отурат. Өздөрү квартирада жашап атат. Ата-энеси болсо пенсионер болсо, айылда жашаган болсо, бул көп бүлөлүү үй бүлөлөр үйүн камсыз кылып турган ушу азамат болчу негизичи. Ушу бардыгын ушул азамат кылып турат эле да. Анан азыр бул азамат минтип кырсыктап калып атса, буларды мындан кийин ким аракет кылып, буларга ким жардам бере алат? Азаматтын өзү тигинтип атса, мен ошол экенин суранып кетет элем. Ушуну акыйкаттык менен чечип берсе, чындык менен чечип берсе жакшы болот эле. Бул жерде чындык жок болуп атат. Бул жерде болгон эле тааныш билиш менен, акча менен чечилип калып атат бардыгы. Бул түрк бала деле аябай бизнесмен экен. Бул баланын дагы семьясы деле жок экен. Бул баланын өзүнүн көптөгөн жерлерде бизнестери бар экен. Интернет булактарынан көрдүк, окудук. Акча убактылуу иштейт, бирок адамдын түбөлүк тагдырын акча чече албаса керек. Мейли убактылуу акчасын жетишинче чачып көрсүн, аны да байкап туралы, бирок бардыгына Кудай күбө, бардыгын Кудай көрүп турат. Бардыгын ошо Кудайдын чындыгы менен чечип берсе деп ушу бийликтегилерден суранат элем ушу. Айтматов Горький көчөлөрүнүн кесилишиндеги светофордун үстүндө коюлган видео көзөмөл Кыргыз Республикасынын мамлекеттик күзөт кызматына тиешелүү экен. 9 апрелдин түнүндө болгон бул каргашалуу окуядан 2 адамдын өмүрү кыйылып, 1 адам күнөөлүү деп табылып, жоопко тартылып жатат. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөөчүсү Тыныстамов өзү териштирген кылмыш ишинин бетин ачууда эмне үчүн ошол видео байкоого катталган тасманы алып колдонгон эмес. Бул жерде видео аппаратуралар бар экен го. Эмне үчүн булардын видеосун алып анан кийин буга салыштырылган жоксуңар? Эмне үчүн тияктагы видеону алдыңар десем, ал видео иштебейт деди. Анан мен чыгып ошол жердеги милициялардан сурадым, тиги Горький менен эмедеги эмеңер иштейби же жөн ачып койгонсуңар десем, ал байке постоянно иштейт дешти да. Иштесе эмне үчүн анын видеосун буяка колдонгон эмес десек, алар да таң калат да. Буга чейин иштебей турган, ал иштебейт деп эч жака билдирүү берилген эмес. Бул иштебейт, оңдоп бергиле деп кайрылыш керек экен да. Анда билдирүү берилген эмес, ал ошол күнгө чейин татнакай иштеген, эмне үчүн ал жок болуп кеткенине биз да таң калып атабыз депчи. Мен ойлоп атам, эгер ал видеону алган болсо, менде бул баланын азаматтын күнөөсү жок экендиги далилденип калат да. Ошондуктан ал видеону жоготушуп, анын ордуна тиги видеону алып, капталынан тарткан видеону алып келтирип чаптап атышат да. Мындай айтканда, капталынан анчалык түз багыт бере албайт да. Ошон үчүн тиги даана видеону жок кылып коюп, анан тиги видеону тиркеп туруп, солго бурулган аткансың деген шылтоо менен тиги айып коюп атышат да. Эми жакшылап караган кишиге деле, ошол видеону караган кишиге делечи, милиция тергөөчү Тыныстамов деген жакшылап караган кишиге делечи 30 секундтук гана нерсени алып туруп тиркеп коюп атат ишкечи, кылмыш ишине. Ал эми мен 12-тен гостиницадан алганда 4 минут 51 секундталык съемканы алдым, өздөрү чыгарып берген оригиналын алып, карасам ал жерде кайсы убакта, кайсы маалда оңго солго бурулгандары, кайсы маалда светофор күйгөндөрү бүт даана көрүнүп атат да. Анан жанагы Таалайбек уулу азаматтын өтүп баратканда повороту жок келип өтүп баратканын видео көрүнүп турат. Качан гана кагып өттү дегенден кийин машина сол жака поворот берип, сол жака чыгып, кайра артка берип бурулуп алып, анан жолдун чекесине токтотуп коюп, тиги авария болгон машинага чуркап жардамга кетип атат да. Ошол моментте гана булар үзүп алып, поворот бергенсиң деген күнөөнү коюп, тиги баланы жөнөкөй жерден айыпка чыгып атышат да, мындай. Албетте, Кудай сактап кырсык болбосун. Капилет ошол окуяда карапайым жарандар эмес. Мамлекеттик кызмат адамдары жол кырсыгына кабылганда жол көзөмөлүн каттаган видео тасмага биринчи кезекте көңүл бурулмак. Эмне үчүн мыйзам баарына тегиз иштебейт? Бир эмес 2 адам каза болуп жатса да, карапайым жарандардын укугу басмырланып, калыс жыйынтык чыкпай келет. Чыгарып берсин, карабай суранабыз. Акыйкат кылып берсеңиз деле жакшы болот эле ушу баланын. Машинасы тактаза бойдоп турат. Баласына атасы көрө элек ушу баланы. Кызы кусабалы ооруп. Анан жакшы болду. Биз аны ушул күнгө чейин алдап келатабыз кызын.
Атаң иштеп атат, көп акча алып келет, иштеп атат, сага шоколад алып берет деп. Жаш баласын көрө элек, бир баласы окуп атат. Ким багат буларды, бага турган эч кимиси жок. Келин кантип иштейт мына 40 чыгар эчтеке. Акыйкаттык Кичине баласы менен кантип иштейт муну? Ким алат жумушка? Баласы менен жумушка иштеп жүргөндөрчү. Кыздын туугандары келип деле акыйкаттык кылса болот эле да, каяктан чыкты, кайсы машинеден өлдү, эмне болду деп. Алар деле сурабай койду, ошолорду басып койду бултур. Колунда бар элек. Биз жакта эч ким карабайт. Арыз жазсак да карабайт эч ким сөзөдө алса. Тергөөчү Тыныстамов бул иштин аркасынан түшүп, кызыгып сураганда Кыргыз Республикасынын президентинин, премьер-министринин, жогорку кеңешинин төрагасынын коопсуздугун коргогон мамлекеттик көзөмөл кызматы карапайым жарандардын укугун коргоо үчүн тасманын көчүрмөсүн сөзсүз бермек. А мүмкүн бергендир. Эгерде ал видео тасма болсо, бул иште тергөөчүнүн иштөө зарылчылыгы деле калмак эмес. Мыйзамды мынчалык буйдалатпай видео көзөмөл дароо далилдеп бермек. Сооронбай Шариповичке кайтып болчумун. Сооронбай Шарипович ушу коррупцияны жоём деп атса, бул сөздүн баары стенанын артында эле калып атыптыр да. Мындайга ишенген эмес, мен өз башыма келгенде билип атам, мындай сыздаган адамдар канча көп, жөн эле күнөөсү жок жерден кетип аткандар. Акчалуулар болсо чыгып кетет экен, акчасыздарды отургузуп коет экен да. Таалайбек уулу азамат бир байкуш карапайым букаранын медер туткан перзент экен. Мына бул куштун балапанындай жабалактап, уяда жатып талпынып, оозун ачып азык сураган 3 наристе баланын атасы бүгүн ак жеринен доого жыгылып абакта отурат. Ал эми энеси болсо көзүнүн жашын көл кылып, чындык издеп, мамлекеттик укук коргоо органдарынын эшигин кагып келет. Бул бечара карапайым пенделердин көз жашынын убалы кимге? Менин деген бул кырсык болгондон кийин 45 күндөн кийин камап атат. Күбө катары эле чакырып, биме Тыныстановдор чакырган кел депчи. Бирок бияка жүрөм деп жолукпай эле, менин иниме жолукпай эле. Күбө катары чакырып берген, бирок жолукпай эле 45 күнгө чейин күндү созуп, анан 45 күндөн кийин анан камап койгон да тиги. Ага чейин барып сураганбы? Ага чейин муну качып жүргөн деген шылтоо менен камап койду да. Бирок буну чакырса барган да. Менин чакырса барган. Бирок ошо 45 күндөн кийин бул баланы качып жүрүп араң кармадык деген шылтоо менен гана тиги. Ага чейин барып жолугуп эле жүргөн мени. Ага чейин барып ошо Горгайда жүргөн, бирок Горгайга барып жүргөн, чакырганда барып жүргөн, бирок жолукпай, өстөрү жолукпай эле анан кийин ошо 45 күндөн кийин бул баланы качып жүргөн, араң кармадык деген шылтоо менен камап, ошо солго бурулуп мени эме кылган, сүзгөн, биринчи сүзгөн деген эме менен шылтоо менен камап койгон да мунучу. Кудайга үнү жеткен бул бейбечара карапайым букарлардын үмүтү бүгүн адилет соттун чечиминде гана калды. Чукул арада Бишкек шаарынын 1-май райондук соту бул ишти кароо алдында турат. Урматтуу көрөрмандар, 2018-жылдын 9-апрелинин түнүндө ушул каргаш окуяга күбө болгон жарандар болсо, төмөнкү дареке өзүңүздө болгон маалыматты жиберип, же биздин телекомпанияга келип көрсөтмө берсеңиздер, адилеттүүлүккө чоң салым кошкон болот элеңиздер. Булар карапайым үйдүн баласы болуп атат. Караштырып көрсөм булар 8 баласы бар бейбечара адамдар болуп атат. Энеси батыр эне болуп атат. Колдорунда жок бечаралар болуп атат. Мына ошолор бечараларды ыйлатып атат да бүгүнкү күндө. Акчалар күнөөнү жасап коюп, акчасын ары чачып, бери чачып коюп басып жүрүп атат мына. Бул бүгүнкү күндүн чындыгында. Ошондуктан мен жогорку соттун төрайымына кайрылат элем, шаардык соттун төрагасына кайрылат элем. Эртең карала турган 1-май райондук соттун төрагасына кайрылат элем. Карай турган соттун өзүнө кайрылат элем. Кимиси караса да азырынча белгисиз ким барары. Урматтуу судьялар, кичине адамдык, абийир, намыс, кызматтык этика дегендерди бир эске алып, сот чечимин чыгараарда бир калыстыкты биринчи орунга коюп, кимдин күнөөсү болсо аны жазалап, күнөөсүз адамдарды чыгарууга мезгил жетти го деп ойлойм да. Качанга чейин кыргыз баласы ыйлап жүрө беребиз. Өзүбүздүн мамлекетте өзүбүз кор болуп жатабыз. Крыша деген бир балекет пайда болуп турду. Мына Кытайдын да крышасы бар экен. Ал ким? Кыргыз экен, чиновник экен. Кореянын дагы крышасы бар экен. Ал ким? Ал дагы Кыргызстандын дагы чиновник экен. Түркиядан келгендерге крыша болгон адамдар бар экен. Алар дагы Кыргызстандын жарандары, алар дагы бир чоң кызматташ деген адамдар экен. Крышасы жок эле биз кыргыздар экенбиз. Анткени бизде акча жок экен. Крыша кылалы десекчи. Ушул маселе бизди жүрөктөй өтүп турду.
Биздин чыгармачыл топ соттук териштирүүлөргө назар салып, жыйынтыгын коомчулукка маалымдайбыз. Ал эми азыр болсо бул иш боюнча Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун чечими адилет чыгат деген ишенич менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз.